кулагын алышып бүткөн тилим, кылымдап азизенем күткөн тилим, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда, жаралып жаным менен бүткөн тилим. Биз өзүбүз жазган кыргыз тил жөнүндөгүрдан үзүндү окумакчыбыз. Бабалардан бер жакка баса берип көктөгөн адамдагы дил болот. Жер жүзүнө таралып жемишин берген тил болот. Кынымдарды кыдырып кесип өткөн кыргыз дил, дайра кечип тоашып, ташка иш салган кыргыз тил. Тарыктарды кулачтап, биздин ушул күндөргө жете келген кыргыз тил. Ар бир тилдин кудурети ошончо, өз ээсине дабалыгы алардын, эртең тилим жоголору чын болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калганым. Эне тилим, кенч байлыгым түгөнбөс, жарды тилдер дагы бир оозу бош. Ассамблейде сүйлөнбөс, бирок мага андан өткөн улуу жон. Ташты сыгып, тарыхты тапкым келет, тилимди туутутуп өпкүм келет, эне тилин эсирип чаңгандарды, эне тилде ашытып сөккүм келет. Улут болсом, тилим менен улутмун, улук болсом, тилим менен улукмун демекчи. Мына бүгүн мамлекеттик тилдин макам алганына 35 жылдын жүзү болду. Мына ушул мезгилден бери мамлекеттик кызматта эмгектенип келе жаткан бардык кызматкерлер өз салымыбызды кошуп жатабыз десем жаңылбайм деп ойлойм. Өз тилин жээригенди өгөй дейт, өз тилин билбегенди дөдөй дейт демекчи. Баарыңыздарды ар бир кыргыз жаранын, ар бир мекенчил кыргыз жаранын эне тилди сүйүүгө, аны ардактоого, анын тагдырына кайдыгер карабоого чакырып кетер элем.